Gelem dağılır. Dağılay İşlerinde iyilik olsun, денсаулық versin. Geliverip taç atam sizlerde. Taşamayız, bütüyoruz. Респирител кылып үйбекиле деп атам да. Üstün görüp basın. Көрөбүз üstünü. Келе эки генерал. Губернатор bir машина verip kalsa biz 1 yıl emес 5-6 yıl açıyoruz. Мактап айналалар. Амансыздарбы. Биз Теңир Тоодобуз, эфирде президент Жапаров программасы. Улустун улуу күнү Нарын облусунда белгиленип жатканы бекеринен эмес, ага себеп дагы бар жана жетишкендиктер дагы бар. Маселен, 2020-жылы Теңир Тоонун ички дүң өндүрүмү 20 миллиард сомду түзгөн болсо, 2025-жылы 40 миллиард сомдон ашып дерлик 2 эседен ашык жогорулаган. Нарын облусунда былтыр 134 ишкана ачылып, Нарындын ички жана борбордук көчөлөрү толугу менен жаңыланды. Алардын бири мынакей аркабызда турган Нарын аэропорту азыр болсо Теңир Тоодон борборду көздөй жумасына 2 жолу учак каттап жүргүнчүлөрдү ташып жатат. Saba kızıl bu, kükülütün açtayın, Gülküydün üç göz kızılır, Könü sırdın açmayın. Alağar Президент Садыр Жапаров азыр болсо ошол Нарын шаарындагы майрамдык иш-чарага катышып жатат. Майрамдык саамалык болсо ошол атайын сүмөлүк ооз түйүү менен башталууда. Кудайым тынччылык берсин элибизде. Бүйдө кайгы, бүйдө кызыктар бололу. Кудай ушундай жакшылыгын берсин. Берекелүү жакшы президент болуп атасыз. Бул жолку Норуз майрамы өлкөнүн тарыхый жана руханий мааниге Теңир Тоо аймагында өтүп жаткан ири маданий программа менен коштолду. Ушундай маанилүү иш-чаранын алкагында Нарын облусунун жетишкендиктерин да өзгөчө сыймык менен белгилөөгө болот. Мамлекет башчысы куттуктоо сөзүндө белгилегендей, акыркы 5 жыл ичинде Нарындагы өнөр жай продукциясынын көлөмү 5,7 эсеге өсүп, облус бир катар олуттуу ийгиликтерге жетишти. Норуз Кыргызстанда улутуна карабастан бардык мекендештерибиз тарабынан эң сүйүктүү жана аздектелген чыныгы улуттук майрамга айланганына биз албетте сыймыктанабыз. Дал ушул күндөрү биздин берекелүү жергебизде этностор аралык достук, өз ара сый урмат көрүнүп турат. Мекенчеги башталган Баткенибиз менен Ордолуу Ошубузда, жаштардын шаара тыккан Жалалабадыбыз менен Айкөл Манас атабыз жердеген Таласыбызда, берекелүү Сары Өзөн чүйүбүз менен касиеттүү Ысык көлүбүздө жана нарк билги, намысы бийик нарыныбызда биримдигибиз бекем болсо береке болот, ынтымагыбыз болсо ырыс болот. Теңир Тоо бүгүн башка жаңы реконструкцияланган автобекет менен алыс жакындан келген 10 000 чамалуу эл жылдагыдан өзгөчө майрам тосуп жатышат. А бул аксакал арыдым дебей заманбап гаджеттерди жаштардан кем эмес колдонуп, аймак өнүгүп жаткан сыяктуу өзүн өнүктүрүүнүн үстүндө экен. Айтымында Теңир Тоодо акыркы 5 жылда ыкчам өзгөрүүлөр орун алууда. Жаңы заманбап технологиялар жакшы колдонуп турабыз. Ушундай чоң иш-чаралар бар, ушуну тартып турасызбы? Кийинчерээк эле тартып атам. Мен өзүм Кумдөбө Кочкор району Кумдөбө айылында Аксакалдар сотунун төрагасымын. Анан кийин медиатормун.
колдонуп калган, бул турмуш үйрөттү. Аксакал, эми күндүн темасын өтөлү. Ушул Нооруз майрамы буга чейин Нарын шаарында президенттин катышуусу менен өттү эле. Нарын облусунда болуп аткан өзгөрүүлөргө сиздин көз карашыңыз кандай? Эми Нооруз президенттин катышуусунда ушу биринчиси эле өтүп го. Анегиси 1-2 жолу мындай чоң шаңдуу уюшулганын көргөм. Садыр Жапаров президент болуп келгени өскөрүүлөр көп болуп атат. Себеп дегенде бюджетке акча табуунун жолдорун табышпады. Анан бюджетке акча толгондон кийин маселелердин баары акчага байланыштуу деген, анан акча маселеси чечилгенден кийин көп иштер жүрүп атат. Ай сайын, мисалы үчүн, ай сайын келсең эле бир жерде бир курулуш туруп калган болот, бир жол оңолуп калган болот, бир жаңылык туруп калган болот, бир здание туруп калган болот. Ана Бореки Нарын прокуратурасынын зданиясы мен өткөндө көргөн эмес, мен туруп калды прокуратуранын зданиясы. Бат эле курулуштар. Бат эле. Даярдык жакшы болду, аябай жогорку деңгээлде. Өзгөчө сахналар жакты. Элдин көптүгү, элдин маанайы. Элдин жакшы маанайын отурлай аймакта ипотекалык үйлөрдө бюджеттин каржылоосу менен ишке ашууда. Өлкө башчынын турукташтыруу фондунан облуска 2 миллиард 382 миллион сом берилди. Бүгүнкү күндө ал каражатка Нарын шаарында Кыргызстандын бир да аймагында жок заманбап үлгүдөгү маданий борбор салынууда. Муну менен катар соңку 5 жылда эле Нарын облусуна 6 миллиард 800 миллион сомдук чет элдик инвестиция тартылды. Эми Теңиртоонун энергетикалык жетишкендиктери эселеп өсүүдө. Кудай берген Нарын дарыясы турганда облуста энергия булактарынын өндүрүүнүн келечеги кең. Учурда 100 мегаваттык куланак кесинин курулушу жүрүп жатат. Бул долбоор ишке ашканда аймактын энергетикалык коопсуздугу бекемделип, кошумча кубаттуулук жаралат. Мындан сырткары 1200 мегаватт электр кубаты өндүрүлө турган Кара Кече жылуулук электр станциясын куруу боюнча инвестор курулуш иштерин баштады. Көйгөй көп, бирок баарын бир күндө чечүү мүмкүн эмес. Бүгүнкүдөй жасалып жаткан тынымсыз аракеттер гана. Өлкө башчысы айткандай, Нарын облусун Улуу Жибек жолундагы жаңы транзиттик байланыштар ачылган. Экономиканы интеграциялоо үчүн соода логистикалык борборлору курулган. Экологиялык жактан таза азыктары менен таанылган. Тоо туризми менен даңазаланган аймакка айланары шексиз. Ал үчүн туруктуулук жана элдин коопсуздугу биринчи орунда. Майдасынан маанилүү ачылышка даярдык көргөн министр үчүн толкунданчу күн эле болду. Ага себеп Нарын шаардык ички иштер бөлүмүнүн жаңы имараты менен бирге министрликтин өлкө аймагында 20дан ашуун бөлүмү онлайн ачылууда. Мамлекет башчыбыздын тапшырмасы менен урматтуу Садыр Нуркожоевич бизге тапшырма койгон. Ушу милиция кызматкерлеринин иштөө шартын жакшыртуу үчүн, материалдык техникалык базасын жакшыртуу үчүн ушундай жакшы заманбап имараттарды, жаңы милициянын образын куруу, элге сервистик тейлөө кылыш үчүн ушундай жаңы автоунааларды баардыгын ушу республикалык бюджеттен карап бизге бөлдүтүп берип атат. Ошонун баардыгын ушу биз кызматкерлерибизге кийим кечегинен баштап бир жылда 4 сезондо кие турган кийиминен баштап ушу жаңы автоунаа, жаңы заманбап имараттар менен камсыздап келатабыз. Бул албетте кылмыштуулукка каршы күрөшүү, элдин коопсуздугун сактоо, элге сервистик тейлөө көрсөтүү үчүн баардыгы мамлекет башчыбыз тарабынан, мамлекет тарабынан ушундай камсыздалып келет. Бүгүн Жолдош Кыргыз Республикасы президенти, куралдык күчтөрдүн башкы кол башчысы, ички иштер органдарынын кызматкерлери салтанаттуу мааракеге даяр. Ички иштер министри Ниязбеков. Теңиртоо менен катары бүтүндөй өлкө аймагында Нооруз майрамына карата күчөтүлгөн тартипте коомдук коопсуздукту күч кызматкерлери күзөтүп турат. Ал үчүн бардык шарттар түзүлгөн. Мурда болсо бир жаңы унаа тапшырып койсо, бир жыл кубанып чоң жетишкендик катары көрчүбүз деген милициянын ардагери
уақыттың тардығына қарабай, мамлекет тарауынан милиция қызматкерлеріне көріліп жатқан қамылғаны алқа өтті. Губернатор bir машина беріп қалса, biz 1 жыл емес 5-6 жыл айтчыбыз. Шу машина берді деп. Abi қараңыздар, қанша деген машина техникаларды беріп отыр. Материалдық техникалық базалары, жана башкаларын бар ушул. Мұны айтып түгете албайбыз. Ошон үчүн ошо биз аксакалдар келдик, көрүп алып, ушунчалык ыраазы рахматыбызды билгизебиз. Президентке чоң ыраазычылык рахматыбызды билгизебиз. 4 қабаттуу 1,5 мың чарчы метрді түзгөн, ичинде бардык шарты бар жаңы имарат менен бирге мамлекет башчысы онлайн режимде Баткен, Ош, Ысык-Көл, Жалал-Абад жана Чүй облустарында 26 объектинин ачылыш аземине катышты. Уруксат, ача бериңиздер. Жаңы имараттар ачылсын. Садыр Жапаров азыркы тапта заманбап санарип доордун талаптарына жараша республикабыздын бардык аймактарында коомдук коопсуздукту камсыздоо иштери күчөтүлгөн тартипте улантылып жатканын айтты. Өлкөнүн бир да булуң бурчун калтырбаган видеокамераларды орнотуу жумуштары Ички иштер министрлиги тарабынан ыкчам ишке ашырылып жатат. Мен эмсилерге минимум 20 миң отыр. Уже 20 миң эсептеп чыкпадык беле. Примерно 20 миң койсок, республиканы ахват кылат экенбиз деп, жалпы республиканы. 20 миңге жеткиле, андан кийин анан айылдардын эки жагына койсок болот. Кирген чыккан заезд машиналерди, элдерди, айылдын чекелерине, орто чендерине, трассаларга да мындай. Акыркы 5 жылдан бери бүгүнкү имаратты кошуп караганда кыргыз милициясына жаркыраган бардык мыкты шарттары бар толугу менен санариптешкен 261 жаңы имарат курулуп ишке берилди. Ал эми бул имаратта коомдук коопсуздукту камсыз кылууга бардык шарттар түзүлгөн. Мындай заманбап шартта милиция кызматкерлери үчүн эми бир гана нерсе калды. Аны генералдарды чакырып өлкө башчысы өзү айтты. Көрөбүз үстүн. Келлеке генерал берген. Биги момент келгенде айтып алайын, эсиме келип калды, унутуп калбайын. Силер эми биз элдин мыйзамды сактоочу, элдин укугун коргоочуларсыңар да мисалы. Сиз УУдун жакын начальниги нарын боюнча. Область. Баягы адилетсиздик, калыссыздык болбош керек да. Айрыкча милициялар мурдакыдай сабап жөнүнө күнөөсү жокту күнөөлүү кылып, анан бир жак эки тарап спорлошуп келсе, бир тарабын тааныш билишиңер болуп калса, эми буга чейин болуп келди да баарын эле. Тиягына болушуп, экинчи жагын эме кылбай жок да. Силердин милдетиңер калыс, адилет болуш. Болду, силерге эл ишенсе эле, эл ишенип ыраазы болсо эле, силер аркылуу, силердин ишиңер аркылуу мага дагы ишенет да. Эгер силер калыссыз болсоңор, анда силерге да ишенбейт, мага да ишенбейт. Жалпы бийликке ишеним кетет да. Эң индикатор бул биринчи кезекте милиция, сот, УКМК, анан прокуратура. Мына төртөңөр. Ал айыл өкмөт, акимдерди ал турган ишем айта берет го, иште элбей атат, анан элди карабай атат, аткарбай атат деп. Адилеттүүлүк менен калыстык мына силер тараптан болуш керек да. Биринчи кезекте. Анан эми баягы төбөдө Кудай карап турат да, эгерде адилетсиз бирөөгө неме кылсаң, акыры сага келип бир күн өзүңө тиет, же болбосо жакындарыңа тиет, же бала чака небере чөбөрөңө акыры тиет да. Ошону унутпаш керек да. Область боюнча, чекел область эмес, мына республика боюнча, мына чоңөр республика боюнча жооп бересиңер да. Ошол аябай адилеттүү болуп калат. Түшүндүк. Эми милициянын ардагерлери өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, өлкө аймактарын кыдырып турушат экен. Мамлекет тарабынан көрүлгөн мындай камкордукка ыраазычылык билдирип, ардагерлер өлкө башчыга батасын беришти. Президентибизге ак жол, дайым ушу эли журту колдоп, аман эсен болуп, ден соолуктуу болуп, иштеген иши ийгиликтүү болуп, дайым ушу эл үчүн, журт үчүн кызмат кылып атасыз, шунуңуздан жазбай кызмат кылыңыз. Аман болуңуз. Айтканыңар келсин, батаңарды кабыл кылсын. Президент Нарынга болгон сапарынын алкагында облустагы ыйгарым укуктуу өкүлү Нурбек Сатаровдун негизги тармактарда жүргүзүп жаткан иштери тууралуу маалымат алды. 128 курулуштун бүгүнкү күндө ремонттоо жана куруу иштери жүрүп атат. Бул тармактар боюнча ар бир министрликтен жана башка курулуш министрлигинен иш башкармалыктан болуп отуруп.
Сатаров сугат инфраструктурасын өнүктүрүү, калкты таза ичүүчү суу менен камсыз кылуу, курулуш тармагында социалдык объектилерди, анын ичинде мектептерди, спорт залдарды жана административдик имараттарды куруу, капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүү, энергетика тармагында, анын ичинде гидроэлектр станцияларды, ошондой эле региондук энергетикалык потенциалын өнүктүрүүгө жана жумуш орундарын түзүү боюнча аткарып жаткан иштер тууралуу маалымат айтып берди. Бийлер боюнча жаңылар, буларды билесиз, чоң кесиптер курулуп атат. Президент Жапаров сунушталган долбоорлорду жалпысынан колдоп, Нарын облусунун өнүгүшү системалуу жана алдыга умтулган мүнөздө болушу керектигин айтып, айрым пайдасыз иштерден арылууну тапшырды. Өзгөрткүлөр эме положениеңерди. Положениеңизди илгери ошентип жеш үчүн, тааныштарына, туугандарына кредит бере салыш үчүн 5% ошентип жазып алгандай илгеркилер. Мурункулар. Минфин түшүндүң да. Өзгөртүүлөрдү киргизгиле дагы запрет коюп койгон. Жалпылап айтканда, алдыда Теңир тоодо Опол тоодо иштер күтүп жатканын облус башчысы айтып берди. Былтыркы жылы башталган объектилер быйылкы жылы бүткөрүлөт. Мунун көбүнчөсү Нарын шаарынын ичинде. Ушу Нарын шаарын оңдоо боюнча чоң тапшырма болгон. Ага кошумча катары мына Нооруз майрамы Нарын жергесине берилгени, Нарын жергесинде өлкө башчыбыздын катышуусунда өткөрүлгөнү абдан чоң кубаныч менен кабыл алдык. Себеби ошо менен бирге көптөгөн көйгөйлүү жерлерибиз оңдолду десек болот. Кичи өнөр жайлар. Эми Нарынга баягы чоң өнөр жай ачыш кыйын, элдин саны аз, шарты катаал. Бирок ошого карабастан, мына быйылкы жылы эле 5-6 айдын ичинде бир 10 чакты жаңы ишканалар ачылды. Ошол курулуш материалдарын чыгаруучу жаңы технологиялар менен. Ошол эле жерде мына азыр мындай заманбап жарыктандыруу, LED экрандарды деп коебуз, көчө освещенияларын ал компания менен да сүйлөшүп, бүгүн мына площадьтан өзүңүздөр көрөсүздөр, шаар түбүндөгү эң биринчи жолу мен көрө элекмин, Кыргызстанда биринчи жолу койдук. Сиздерде болот. Ооба. Ошол Нарынга тартууланды. Бул да президентибиздин белеги. Ушул завод Нарынга ачылып атат. Колдон келген бардык даярдыктарды көрдүк. Ушу элге жакшы шарт түзүш үчүн майрамдык маанай тартуулоо үчүн. Эми бул аптада болгон жакшы саамалыктардан 2 ооз сөз кылбасак болбос. 20 мартта ыйык орозо айт майрамына карата өткөрүлгөн айт намазы Борбор калаадагы эски аянтта окулуп, ага өлкө башчы катышты. Майрамдык намаз Кыргызстандын миңдеген жарандарынын катышуусунда өтүп, 30 күндүк орозону жыйынтыктагандар жалпы мусулман калкы жана Кыргыз мамлекетинин тынчтыгы үчүн дуа кылышты. 16 март ынтымак ордо президент Садыр Жапаров Гана Республикасынын тышкы иштер министри Семуэль Аблакваны кабыл алды. Жолугушууда эки өлкө ортосундагы кызматташтыкты кеңейтүү жана жаңы багыттарды өнүктүрүү маселелери талкууланды. Өлкөлөрүбүздүн географиялык алыс жайгашуусуна карабастан, биз Гана менен эки тараптуу жана көп тараптуу форматта кызматташууну бекемдөөгө кызыктарбыз. Ошондой эле Африка өлкөлөрү менен кызматташууну бекемдөө үчүн активдүү иштерди жүргүзүп келебиз. Өткөн жылы Эфиопияда биринчи элчилигибизди ачтык жана жакын арада Мисирде экинчи элчилигибиз ачылат. Тараптар курулуш, санариптештирүү, туризм жана агро өнөр жай тармактарында кызматташууну күчөтүүгө кызыктар экенин билдиришти. Жолугушуунун соңунда бул сапар эки өлкөнүн ортосундагы достук жана ишкердик мамилелерди өнүктүрүүгө жаңы дем берери белгиленди.